Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркей же YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушууга кечиңиздер менен. Урматтуу достор, көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги Toyota Camry выкупта экен. Бул инибиз дагы ушул Кыргызстанга кетип атат эле, тартып чыгар бербейсизби дегенден сиздерге ушул машинени тартуулоого туура келди, достор. Андыктан бардыңыздар, жайлуу жылуу жумшак олтуруп алыңыздар дагы. Кенен кесир тамаша кылыңыздар. Алгач мен машина тууралуу бир сири обзор тартайын дагы, анан бул жакта инилерибизден жакшылап маалымат алайлы. Кайсы лизинговый компаниядан алган, кимдерден алган, буга чейин канча төлөдү, анан канчасы калды, документ жагы кандай, ошол жактарды биргеликте сиздер менен чогуу сурайбыз. Мага ийгилик каалап коюңуздар. Мен анда эмесе баштадым. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, алгач салондон баштайлы, достор. Машинанын жылы 2020, 2 литровый автомат коробка. Автомат коробка деп айтылат, бирок бул жерде өзү полуавтомат, полувариатор турат, достор. Эки объем камерлерди билесиздер. Комплектация ушул 2 литровыйго ушул комплектация полный болуп айтылат, достор. Бул жерде полный кожаный салон, көрүп турганыңыздардай, электрический сиденье, бүт баары иштейт. Так, полный электропакет. Антибукс, лобовойдун эмеси, обогреватели. Бул жерде отуруп эле неме дейинчи. Так, мультироль, өзүнүн штатный дисплеи, подогрев сиденья бар, холд, ручник, двухзонный климат контроль. Так, буга чейин бул так ушундай Toyota Camry'ни дал ушул бала азыркы учурда ушул Camry'ни алып айдап жүргөн жерден бир досубуз тартып барган. Ал машина дагы сатылып кеткен. Так ушул комплектация болчу ал дагычы. Көрсө экөө бир жерден, бир компаниядан, бир адамдардан комплектация дагы бир, машинанын жылы дагы бир. Мындай айтканда эгиз экен. Бул машина свети дагы белый жемчуг. Буга чейинки тартылгандын дагы свети белый жемчуг эле. Так, негиз состояниясы жакшы экен мындай. Эшиктин обшивкалары дагы. Кожанын дагы состояниялары өтө жакшы. Но эми пассажир в основном оң жагынан отуруп жүргөндүгүнө байланыштуу, но оң жагы бир аз отуруп калган. Эми ошондой болсо деле, пока машинанын жылы 2020. Так. Арткы багажы. Булар кандай ачылат? Булар кандай ачылат деп мен. Бягыда таптаза экен машина. Машинаны жакшы айдап негизи. Запаска алынган эмес, машина негизинен таза экен. Бул чемоданның ичинде эмне бар? Чемоданның ичинде аптечка, огнетушитель бүт бар, ушунун ичинде комплект. Шуну алып коем да бир эле. Өзүң алгансың муну, же машинага кошуп бар беле? Жок, өзүм алган болчумун. Молодец. Достор, бирок свети дагы өтө мындай приятный көрүнүп экен. Меники менен будун светин байкаңыздарчы. Меники ак жемчуг. Бул болсо мындай белый жемчуг. Айырмасы бар. Бул мындай молочный болуп турат. Так, капот жагына көрөбүз. Капот каягында экен? Буякта. Көптөн бери видео тартпай мындай бир аз башкача болуп калыптыр. Так. Ого, мына 2-литровый полуавтомат, полувариатор. 2 менен 2.5-тин айырмасы жок. Мотордун сыртынан вообще айырма жок. Пробеги 100 канча эле? 157. Пробеги 157 миң болуптур. Оригинал пробег. Бул жерде бар жок ордунда негизиненчи. Так, крылолор чечилген эмес, мына болттор. Өткөндө бирөөгө бир видеодо ушинтип тарттым эле. Сен кантип билдиң дейт да, баягы ключ менен буралганда ключтун эмеси калат го, мындай изи калып калат го, достор. Ошону сиздерге карап берейин деп атам да. Так, бул жагы дагы чечилген эмес. Камера сиздерге канчалык көрсөтө алат, бирок чечилген эмес крылолор. Капот дагы чечилбептир. Кыскасын айтканда таза экен да машиначы. Азыр бул жакта инибизден сиздер менен чогуу сурайбыз. Мынакей. Белый жемчуг. Кел иничек. Машинанын алдына турдагы
кайсы компаниядан алгансың, биринчи канча төлөдүң, канча ай төлөп койдуң, ошол жөнүндө кеңири маалымат бере бер. Бuyakta dağı başladı azı. Na dostlar. Так, концерт бүтті достар. Кішіне болса да сіздерге дрифте көрсетіп қойыладық. Кел, инчек, өзің таныштырып қойсаң алғач, катуу сүйлөй бересиң, мүмкүн болушунча. Мен атым Бекжан. Жакта ошо машинаны 8 айдан бери айдап жүрөм. 3 жылга алынган болчу. 3 жылдык акчасы общий счету ошондо 3 миллион 400 бир нерсеси менен да. Кайсы лизинговый компания? Кайсы? Город такси деген. Город такси деген. Өткөндө мен так ушундай камерин тарткам да. Ошол алдагы эмеңки болчу, Город таксиники болчу. Алда так ушул комплектация болду. Точно ошондой болчу алда. Айтор 8 ай болуптур айдаганыңа. 8 ай болду. Айына канчадан төлөйсүң? Мен жумасына төлөйм да 21700. Ошондо айына бир 90 болуп калабы. 8 айда канча өткөрдүң? Первоначальныйды кошкондо 820 болду. 820 болду. Калган төлөмү канча калды ошондо? Дагы төлөмү 2 миллион 700 миң. 700 миң калды. Сага канча бериш керек эми аларман адам? Мен өзүм 500 миң деп атам. 500 миң берсе, договорду полностью өткөзүп өткөзүп, көчө паркка барып, парк менен сүйлөшүп койгон болчумун уже. Сүйлөшүп койдуң? Примерно бир 2 жуманын ичинде башка бирөөгө машинаны жазып берем деп болуну айттым да. Айтсам макул деп. Алдылар дагы эмесин алышат экен, процентин 50 миң. Ал жагындагы сүйлөштүм да. Ал 50 миңди сен бересиң же алган адам бериш керек? Аны өзүм эле берем. Өзүң эле бересиң. Кыскасын айтканда 800 миң төлөпсүң, 300 миң подарок экен да? 300 миң подарок болуп калат. Ошондо примерно 3 ай подарок болуп калат да. 100 миңден 3 ай, 3,5 ай подарок болуп калат. Примерно 3,5. Кошумча маалыматың барбы? Кошумча маалыматым ошо машинанын демеси деле жок. Аябай проблемный деле жери. Майын каждый 10 миң километр сайын алмаштырып турдук. Неге кетип атасың Кыргызстанга? Үйлөнөм деп аттың беле? Үйлөнбесе возраст келип калды. Барып. Жакшы. Мына, туугандар, достор. Ошон үчүн айтам да, жашыңыздар жетелек, семьяңыздар жок болсо, мындай таксиге не стоит бекен? Үйлөнүп туруп келиш керек. Жакшы, бирок үйлөнүп алып келип анан иштесе болчу экен да. Иштесе болот, Мындай бойдокторго нежелательно. Болуп калат экен. Атак, мындай жалып жокпу? Жок, жалып жок. Мен ошо экономдо айдап жүрүп, анан комфорт плюска отурганда кадимкидей ощущение башкача болду да. Акча жагынан дагы көбүрөөк болот экен. Поездканы дагы аз кыласың, убактыңды дагы аз азайтасың. Адамдары да башка, Адамдары да башкача мындай жакшы адамдар отурат да. Мынакей достор, ийгилик туган жакшы адамдарга буйрсун сен машинаңда өзүңгө. Иши кылып мындай келишип, арада 500 миң береби, 600 миң береби же ал жагын өзүңөр сүйлөшүп аласыңар, Мына достор, уктуңуздар. Мисалы бойдок экен инибиз өзү. Мага телефондон сүйлөшкөндө эле айткан эле, мен мындай экран үстүндө сиздерге ачыгын эле айтып коелу дедик, негизи. Мындай туура болсун үчүнчү. Ошон үчүн эртерээк шашып калыңыздар. Мен машинанын бир эмеси бар эле, дефект бар эле, ошону тартпай калыпмын. Мына арткы крылону өзүм артка айдап чыгып кетип атып, ушул жерин чийип алдым деди эле. Ушуну мен сиздерге көрсөтпөй калыпмын. Ушул жеринен кичине мындай бычыйган жери бар. Жасатып аласыздар. Же ушул бойдон жүрө берсеңиздер дагы болот. Тандоо өзүңүздөрдүкү. 820 миң өткөзүп туруп, 500 миң бересиздер дагы, калган суммасыны өзүңүздөр төлөп кете бересиздер. Ошондо машина бир 3 миллионго туруп калат экен. 3 миллион 100 тегереги болуп калат экен.
сіздер төлөгөн акча. Достор, туугандар, жанагы мен дагы бир сир айтып коеюн. Комментарийге ар ким ар нерсени жаза берет. Диван эксперттерибиз бар. Сфера таксиде иштебей, мындай такси тармагында иштебеген биздин бир туугандар бар. Ошолор түшүнүп түшүнбөй жаза берет. Мындай по факту менен чалып сураңыздар, иш кандай болуп атат. Чын туугандар. Ошон үчүн мурдагы алынган машинелер арзан азыр 3 миллион ушул. Именно ушул машинени алып карасаңыздар арзан. Азыр ушул 2020-ны башка жерден барып алып бер десеңиздер, сиздерге как минимум 3,5 миллионду айтат. Любой лизинговый компания, любой тууганыңыз, таанышыңыз болбосун, любой таксопарк болбосун. Ушундай достор, концерт башталгыча мен видеону жыйынтыктайын. Мен сиздер менен коштошомон да. Сиздер менен мен Нурмет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.